Баарыңыздарга кечки салам. Бүгүн мен аябай жумушум көп болду, бирок ошого жараша аябай суроолор көп болду. Жумуш убагында жооп бере албай калдым. Кечиресиздер. Жумуштан кийин баарыңыздарга жооп берген аракет кылдым. Ошол суроолорду как видео кылып дагы кое берейин, балким бирөө жарымга сабак болор. Мага берилген суроолордон көп эле Сбербанк карта таап алып, ичиндеги акчаны иштетпейди, полиция алып кетти, ошол боюнча СИЗОго киргизип койду дейт. Өткөнкү видеодагы дагы айтканмын, Сбербанк карта таап алгандан кийин эч качан ошол картанын ичиндеги акчаны иштеткенге аракет кылбаңыздар. Себеби силер картаны таап алган менен ичиндеги акчаны уурдап алганга жатат. Москва безопасный город. Сбербанктагы картадагы акчаны иштеткенде СМС келет. Кайсы магазинден, саат канчада, ошол жерден камера аркылуу да сиздер табылып калышыңыздар мүмкүн. 158 час 3 пункт Г 6 жылга чейин срок берет. Эң эле жок дегенде 1 жыл срок берет. Ошондуктан эч качан Сбербанк карта тапсаңыздар дагы такыр колуңуздарга кармабаңыздар, лучше көрбөй айланып өтүп кетиңиздер. Баарыңыздар өзүңүздөрдү байлаңыздар.